سماحة الوالد أحد الإخوة Урматтуу يسأل шейх, бир يقول туугандарыбыздын أرجو бирөөсү لسماحة суроо الشيخ берип, صالح أن يحدثنا Мухаррам عن айынын شهر الله пазилети المحرم жана анын وعن орозосу тууралуу فضله шейх Солих وعن бизге صيامه кенен баян كان кылып берсе, للمأجورين. деп суранып жатат. نعم شهر الله المحرم Ооба, Аллахтын айы Мухаррам тууралуу, анын пазилеттери тууралуу хадистер келет. بقوله Аллахтын صلى элчиси الله عليه саллаллаху алейхи وسلم вассалам حب айтты: الشهور Аллах үчүн Рамазандан кийинки эң сүйүктүү ай Мухаррам айы. شهر الله المحرم وفي أوله في أول شهر الله المحرم العشر الأول منه Мухаррам айынын өзгөчө биринчи 10 күндүгүндө артыкчылык бар. Себеби ушул күндөрү Аллах өзүнүн элчиси Муса пайгамбарга жардам берип, анын душманы фараонду аскерлери менен кошо жок кылган эле. على عدوه وجنوده آل فرعون فهذا شهر عظيم. Мухаррам Аллах үчүн Рамазандан кийинки эң сүйкүмдүү ай. Анын орозосу Рамазандан кийинки эле эң жакшы орозо. بعد شهر رمضان Мухаррам айынын ичинен өзгөчө 9-чу жана 10-чу күндөрү артыкчылыкка ээ. Эң өзгөчөсү 10-чу числосу жана анын алдындагы бир күн же андан кийинки бир күн. Бул күндөрү орозо тутуу мустахаб, сооптуу, жакшы амал. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага хижрат кылып келген кезде жүйөттөр бул күнү орозо тутушар экенин көрөт. Эмнеге деп сураганда алар Аллах бул күнү Муса жана анын коомун куткарып, Фираун жана анын коомун чөктүргөн. Ошондуктан биз Аллахка шүгүр кылып орозо тутуудабыз деп жооп беришет. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силерге караганда Мусага биз жакыныраакпыз, биз акылуураакпыз деп айтып, өзү бул күнү орозо тутат жана башкаларды да орозо тутууга буйрат. Бирок жүйөттөргө каршы келиш үчүн бул күндү жалгыз калтырбастан ага чейин бир күн же андан кийин бир күн кошо тутууну буйрат. فهو شهر عظيم وشهر Мухаррам улуу ай, пазилеттүү ай. Аллах Муса пайгамбарга жана Бани Исраил элинин мусулмандарына жардамын көрсөткөн ай. وقومه المؤمنين من بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ашура күнү орозо тутту жана ага чейин бир күн же андан кийин бир күн кошо тутууну башкаларга буйрду. Жүйөттөргө каршы келиш үчүн. Мухаррам айынын 10-чу числосу Ашура орозосунун эң жакшысы 3 күн орозо тутуу. Өзү менен кошуп, ага чейин бир күн жана андан кийин бир күн. Жалпысынан 3 күн орозо тутуу. Эң толугу ушул. Андан кийинки даражада болсо 2 күн орозо тутуу турат. Өзү менен кошуп, ага чейин бир күн же андан кийин бир күн. Ошондой эле ага чейин да андан кийин да күндөрдү кошпостон өзүн эле бир күн орозо тутуу болот. Демек, Ашура күнүнүн орозосу 3 мартабада каралат. Биринчиси Ашура күнүн ага кошуп, ага чейинки бир күн жана андан кийинки бир күн 3 күн орозо тутуу. Экинчи мартабада Ашура күнү менен кошо ага чейин бир күн же андан кийин бир күн кошо орозо тутуу. Үчүнчү мартабада болсо Ашура күнүн жалгыз эле орозо тутуу. Мунун баары сүннөттө келген, мустахаб, сооптуу, жакшылыгы көп амалдар деп эсептелет. Урматтуу шейх, ушул айды толугу менен орозо тутуу кандай болуп калат? Ооба, бул ай Рамазандан кийин орозо үчүн эң жакшы ай делет. Демек, ушул айды толугу менен тутуу эң жакшы иш.